Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде уланта бермекчи. Бүгүн биз түз байланыш уктуруусун сунуш кылабыз. Студияда Таалайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Айдай Исмаилова жана Алтынай Сарыбаева. Өзүңүздөргө белгилүү болуп жаткандай, биринчи радио министрлик ведомстволордун жетекчилери менен жыл жыйынтыгын чыгарган маектерди сиздерге сунуш кылууда. Биз бүгүн дагы жүргүзүп жаткан иштери, ишмердүүлүгү бүгүнкү күндө өтө маанилүү жана актуалдуу болуп жаткан министрликтин өкүлүн чакырдык. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары Маметов Медетбек Райымбердиевич бар. Медетбек Райымбердиевич, саламатсызбы? Саламатсызбы. Урматтуу угармандар, адаттагыдай эле биз түз эфирдебиз. 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефондору аркылуу суроолор болсо кайрылыңыздар. Андан сырткары Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан көрүп, угуп, анан биздин маектешибизге суроолор болсо комментарий же билдирүү катары да калтырсаңыздар болот. Анда маегибизди баштай берели. Медетбек Райымбердиевич, мына бардык эле министрлик ведомстволор жыл жыйынтыгын чыгарып жатпайбы? Анан сиздердин министрлик дагы жыл жыйынтыгын чыгарып, аткарылган иштерге талдоо жүргүзүп, деги эле 2023 жылы кандай иштерди аткардык, орчундуу, эл аралык деңгээлдеги өтө маанилүү иш-чаралар кайсылар болду? Ушуларга токтолсоңуз. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Быйылкы жылы биздин министрлик тарабынан дагы мына экология багыты боюнча айта турган болсок, Жашыл Мурас улуттук компаниясынын алкагында отчеттук мезгилде республика боюнча 7,5 миллиондон ашык көчөт отургузулду. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 2023 жылдын 18 апрелиндеги 182 тескемеси менен Баткен областынын аймагында Мадиген мамлекеттик жаратылыш эстелиги түзүлдү. Анан өзгөчө корголуучу аймактардын кадастры түзүлдү. Отчеттук мезгилде биоресурстарды коргоо чөйрөсүндө республикалык бюджетке жалпы түшүүлөр 114 миллион 974 миң сомду түздү. Орто Азия аймагында Кыргыз Республикасы биринчилерден болуп полимердик пленкадан жана пластмассадан жасалган пакеттерди жүгүртүүнү тыюу салынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин 305 улуттук тазалык күнү жөнүндө жарлыгы бар. 2023 жылга тиричилик калдыктарын башкаруу натыйжалуу инфраструктурасын түзүү боюнча иш-чаралардын планын ишке ашыруунун алкагында жалпысынан 6 республикалык ишембирлик өткөрүлдү. Ал иш-чаралардын жыйынтыгында 3346 тонна таштанды чогултулуп, орто эсеп менен 300 миңден ашык адам катышкан. Өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул акыркы бир 5-6 жылдан бери бизде смог маселеси, ыш маселеси аябай көйгөйлүү болуп келип атат. Ошол көйгөйдү жоюу багытында дагы бизде бир топ иштер аткарылган. Мына 11 министрлик жана ведомстводон турган ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн. Учурда 9 жыйын өткөрүлүп, жыйынтыгында абанын сапатын жакшыртуу боюнча иштиктүү чаралар кабыл алынган. Учурда Бишкек шаарындагы Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген кому менен биргеликте 27 жаңы конуш газдаштырылды. Бишкек жылуулук энергия ишканасынын 22 отканасы газ жана альтернативдик жылытууга өткөрүлдү. Бардыгы болуп 74 отказан бар. Көмүрдү пайдалануу 3600 тоннага кыскарды. 72 ишкердик субъектисине атмосфералык абанын булганышы боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп, атмосферага булгоочу заттарды чыгаргандыгы үчүн 1 миллион 780 миң 572 сом административдик айып салынган. Бишкек санитардык полигону 10 жылдан бери өзүңүздөргө маалым болгондой күйүп келген. Ошол учурда ошол полигон күйүү толугу менен өчүрүлүп, бул да болсо смог көйгөйүн бир 10-15% чейин азайтты десек болот. Ошол полигондун аймагы рекультивацияланууда жана учурда 850ден ашык 900га жакын көчөт отургузулган. Анан суу ресурстары боюнча дагы айтып кетсек, мына жер үстүндөгү суу ресурстарын пайдалануу үчүн республикалык бюджетке 88 чарба жүргүзүүчү субъектилерден 360 миллион сом түшкөн. Суу жана жер ресурстар кеңешинин алкагында министрлик суу ресурстарынын бассейндик башкаруу жана бассейндин пландоого өтүүгө көздөп жатат. Жер астындагы жана жер үстүндөгү сууларды башкаруу үчүн бирдиктүү автоматташтырылган маалымат системасы киргизилип жатат. Көмүртектин нейтралитетин стратегиясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын президенти Бириккен Улуттар уюмунун сессиясында тоолуу аймактарды өнүктүрүүнүн 5 жылдык планын сунуштаган.
Анан мына геология тармагында дагы кыска айтып кетсем, бул отчеттук мезгилде министрликтин ишинин жыйынтыгы боюнча республикалык бюджетке 2,3 миллиард сом түшкөн. Геология тармагында тоо кен ишканалары тарабынан 18,7 миллиард сом өлчөмүндө салык төлөнгөн. Анын ичинен Кумтөрт Gold Company жабык акционердик коому 10,8 миллиард, отчеттук мезгилде Кумтөрт Gold Company 9 тонна алтын өндүргөн. Тоо кен тармагын өнүктүрүүдө кийинки жылга 1 миллиард сом бөлүндү. Анан дагы бир багыт биздин системада, аны да айтып кетиш керек, бул экологиялык жана техникалык көзөмөл тармагы бизде турат. Ал дагы тармак боюнча отчеттук мезгилде 416 текшерүү жүргүзүлгөн. Алардын ичинен 96 пландык, 261 пландан тышкаркы жана 67 контролдук текшерүү. Текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча министрликтин экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан 1901 мыйзам бузуу фактылары аныкталып, анын ичинен 579 пункту жоюлуп, бузууларды четтетүү боюнча 146 эскертүү берилген. Укук бузуу боюнча 872 протокол түзүлүп, жалпы суммасы 13 миллион 947 миң сом айып түрүндө административдик жаза салынды. Анын ичинен 12 миллиондон ашыгы төлөнгөн. Айлана чөйрөгө зыян келтиргендиги үчүн 76 до 14,5 миллион сомго суммасында берилген. Анын 5 миллион сому бүгүнкү күндө өндүрүлгөн. Медетбек Райымбердиевич, дагы ушул багытта сөзүбүздү улантабыз. Анан сиз ушул мындай көп маалыматтарды айтпадыңызбы? Анан ушул жерден бир суроо болуп атат да, мамлекет башчысынын жана дүйнөлүк коомчулукка Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында жаратылышты коргоо жаатындагы кайрылуусу бир топ натыйжалуу болду. Өзүңүз билесиз, бул Кыргызстандын жаратылышты коргоодогу демилгелери кийинки күндөрдө абдан мындай бир масштабтуу болуп атат, колдоо таап атат дегендей. Анан бул кайсы бир деңгээлде министрликтин эл аралык кызматташтыгын да бекемделишине шарт түзүп атат да. Ушул жөнүндө улантсак, анткени жакында эле ошо климаттын өзгөрүшү боюнча конвенциянын жыйыны болду, конференциясы Дубайда өттү. Ага мамлекет башчысы да катышты, сиздердин министрлик өкүлдөр, министр да катышты. Демек, бул министрликтин эл аралык кызматташтыгынын натыйжасы десек да болот да. Туура, мына Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча рамкалык конвенциясынын тараптарынын 28-чи конференциясында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров климаттын өзгөрүшүнө адаптациялоонун символу болгон ак илбирсти сактоо боюнча биргелешкен аракеттерге чакырды. 2023 жылдын 27 ноябрда Лондонда 2023 Евразиялык инвестициялык конференциясы болуп, ага Кыргызстандын өкүлдөрү катышып, делегацияны Кыргыз Республикасынын министрлер комитетинин төрагасы Акылбек Сөмбеков Жапаров жетектеп барган. Стратегиялык маанилүү болгон Токиодо дагы бир топ иш-чараларды эл аралык аренада болуп өттү. Анда жашыл трансформация жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланган. Андан сырткары мына кече жакында эле өзүңүз белгилеп кеткендей, мына Дубай шаарында болгон 29 ноябрдан быйылкы жылдын 12 декабрына чейин доктор Султан Ахмет Аль Жабердин төрагалыгы астындагы өттү. Бул 28 конференция. Ошол 1995 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан жылдык конференция дүйнөлүк лидерлер, саясатчылар, эксперттер жана башка көптөгөн кызыктар тараптар үчүн климаттын глобалдык маселелерин талкуулоо жана маанилүү чечимдерди кабыл алуу үчүн маанилүү аянтча болуп саналат. Булга чейинки ошол 27 конференция бул Египеттин Шарм-эль-Шейх шаарында өткөн болчу. Быйылкы жылы мына Дубай шаарында өттү. 2 жумалык сүйлөшүүлөрдүн алдында 1 жана 2 декабрда болуп өткөн климат боюнча иш аракеттердин дүйнөлүк саммити анын алкагында адаптациялоо, митигациялоо жана ишке ашыруу каражаттары маселелери боюнча жыйынтыктарды чыгаруу боюнча жогорку деңгээлдеги параллель отурумдар өткөрүлгөн. Алар Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2023 жылдын 1 декабрда улуттук билдирүү жасады. Анда кызыл сызык менен өлкөнүн 2030 жылга карата чыгындыларды чыгаруунун деңгээлин 16%, ал эми эл аралык колдоо болгондо 44%га кыскартуу чечкиндүүлүгүн баса белгилеп кетти. Ошондой эле Париж келишиминин духуна ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекет башчысы дүйнөлүк коомчулукка жана биринчи кезекте өнүккөн өлкөлөргө аялуу
тоолуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү активдүү колдоого, анын ичинде жоготуулар жана зыяндар боюнча фондду тез арада ишке киргизүү, кайтарымсыз шарттарды түз финансылык колдоо жана жаңы технологияларды берүү, ошондой эле климаттык долбоорлорго тышкы карызды алмашуу механизмдерин түзүү чакырыгы менен кайрылды. Рахмат, биз угармандардын эсине салып коелу. Биз түз эфирдебиз 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефондор аркылуу биздин маектешибизге суроолор болсо бериңиздер. Медетбек Райымбердиевич, дагы кошумчалай турган маалыматтарыңыз бар окшойт, э? Бар, ушул мына маанилүү жыйынтыктардын бири болуп, дагы дүйнөдөгү биринчи глобалдуу жыйынтыктарды чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алуу болду. Ошол жерде ошол глобалдык инвентаризация ошол COP28-дин негизги жыйынтыгы болуп калды. Бул анткени ал боюнча 2 жумалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн, бардык элементтерди камтыйт жана азыр өлкөлөр тарабынан 2025 жылга чейин аткарылышы керек болгон климаттык иш-аракеттердин кыйла катаал пландарын иштеп чыгуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Бул Бириккен Улуттар Уюмунун климаттын өзгөрүшү боюнча аткаруучу катчысы Саймон Стил өзүнүн акыркы сөзүндө бул жыйынтык бардык өкмөттөрдү жана компанияларды, убадаларды реалдуу экономикалык натыйжаларга айландырууга чакырган казылып алынган отун доорунун акырынын башталышы деп белгилеп кетти. Тизмеге ошондой эле көмүр энергиясынын колдонууну токтотуу аракеттерин тездетүү, натыйжасыз казылып алынган отун субсидияларын акырындык менен жоюу жана өнүккөн өлкөлөр алдыңкы ролду ойной бериши керек болгон энергетикалык системаларды казылып алынган отундан баш тартууга көмөктөшүүчү башка чаралар дагы кирет. Медетбек Райымбердиевич азыр бизге байланышка угармандар да чыгып атат. Урматтуу радио угармандар, мына министрликтин жүргүзүп жаткан иштери, ишмердүүлүгү, жыл ичиндеги маанилүү маселелер боюнча бир топ маалымат алдыңыздар. Дагы бир топ маалыматтар бар, бирок ага карабастан биздин угармандардын да суроолоруна жооп ала берели. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Саламатчылык. Алло, угуп атасыздарбы? Ооба, айтыңыз. Байрамыңыздар менен. Рахмат. Эми жогорку жетекчилерге биз эми жакшылыктар деле каалайбыз, бирок төмөнкү изменүүдөгүлөр эми жогору жак тиктелиш көбөйтті. Буга мен факты катарында айтайын. Эми угуп коюңуздар. Президент Жашыл Мурастын компаниясын жакшы баштап атат. Жаз болгондо дүүлдөт, ушу менен калат. Кайры байгыл илгерки атка минебиз. Эми биздин жаратылыштын дүйнөгө, элге керек экендигин баардыгыбыз ачык түшүндүк го. Мен сизге факты менен кайрылайын деп турам. Айтыңыз агай. 2018 жылы Алайку аймагында, Алайку Токой чарбасынын аймагынан 1000 гектарга жакын жер жайыт көчүп кетти да. Анын ичинде 20 гектар эл тянь-шань көчөтү. Ал 30 сантиметрге чейин жеткен. Эми ал кезде ошондой шарт эле, мана ошону сизге эскертип билдирүү катарында айткым келет да. Эми ушундай токойчулар мисалы 10 гектарга чейин эксе талкалап салыш биз гектарды оңой экен да. Өстүрүш анаңды кыйын. 30 сантиметр, 40 сантиметрге чейин көчөтүн өсүп жүрүшү 10 жыл, 15 жылдан тайыл ишарт менен да мен. Көрмөт экен да. Анан эми аны чөп катары баалап эле ушундай мамиле кыла берсек, мына өзгөн биз Каракылчы өзгөн району бир экологдор карайт да. Инспекторуна атайын телефон чалып, атайын кабарласам, бизге жогортон буйрук келмейинче барбайм дейт. Мына ушул эми бул Токой боюнча. Ал эми бул сөз президенттин рейсине чейин деле жогору жака жеткирдик. Мына Кашат осу эми бизде тоодан Кыргыз-Кытай чекарасында жашайбыз. 2,5 метрден жогору. Эми ошонун ичине кичине бадал болсо дагы эгип, тал болсо дагы эми булак сууларын эптеп пайдаланышын кылалы десек, күздө келип алып кашаңарды алгыла кунчалыктан жерден башка кумар жок дейт. Эми майлы кугуз жок болсо менчик мына катталуу нерсеге кыргызтептеги кугуз бар да менчикке. А бирок ушул Жашыл Мурас фондуна үлүш кылып кошуп кетсек, ушул келечекке бир нерсени жасасак деген үмүттөр ташка салып атпайбы. Мен муну айтып атканым, мен жөнөкөй эле сүйлөп аткан катардагы эмес. Мен Токойго иштеп 2000 жылдан 2010 жылга чейин 5,5 миң көчөт эктим.
өзүбүз өстөрүн биздин балдар эми токой чарбат иштеп элем өзүбүз ушу кызыгуу катарында. Келечекте президент айткан мурас болуп калсын, фаландын токой дегендейди. Ошону да кошо көчөтканасы менен кошо талкалап атпайбы жылкы менен айланайын. Суроо соп жок. Ушул мен кандидатымды деле айтып берем. Айтыңыз агай, айтып коюңуз. Ооба. 0551 90 91 85. Жигитов пас болот. Ошол денеткен мен жаңгыз эмес, бала чака менен кылдык да. Алды 4 метрге жетти. Бул суарып карап аракет кылса болот экен. Булак сууну эле жанагындай шланг менен эптеп кыргыз эптедик да. Түшүнүктүү. Ташболот агай, түшүнүктүү. Мына Медетбек Райымбердиевич ушул Жашыл Мурас долбоорун ишке ашырууда ушундай жарандардын өздөрүнүн демилгелери дагы бул ишти алга жылдырууга бир топ жардам берет да. Эң туура. Бизде албетте ушундай активдүү мамлекетке жардам берейин деген, ушундай элге кызмат кылайын деген кишилер көп болгону бизди аябай сүйүндүрөт, кубандырат. Анан эми Жашыл Мурас боюнча чындыгында мына былтыр башталды. Былтыр мына 8 миллиондон ашык көчөт отургуздук. Анын жанагы өндүрүмдүүлүгү приживаемость дейт. Ал албетте дагы мындай жакшы болгонду дагы бизди мындай үмүттөндүрөт да. Өтө жакшы болуп кетпей жатат. Анан быйылкы жылда мына 77,5 миллион деп мен жогоруда айтып кеттим, көчөт отургузулду. Бул албетте бир эле бул министрлик же болбосо бир эле мамлекет тарабынан эмес, эл тарабынан баардыгын эсепке алганда ушул биз суммага чыгып атабыз да. Анан эми буну көбөйтөбүз, элдер менен иштеп атабыз. Бизде мурда фонд развития природы деген болгон. Ошолордон бир топ каржылоолор каралган. Ушундай кишилерге ушундай активдүү болгон көчөт эгем деген ушул багытта бир топ мындай жардамдар берилип турган да. Анан экинчиден жанагы өзгөндөн экологдор келип жакшы карап айтат деп дагы айтып атат. Бул боюнча мен өзүм менен да байланышып дагы биз тагыраак жоопту беребиз. Бирок мен айта турган нерсе, чындыгында бизде экологиялык техникалык көзөмөл кызматы бар. Ошол контролдой турган, ошо көзөмөлдөй турган кызмат. Ошол кызматта былтыркы жылда бизде бир топ реорганизация болуп, региондогу биздин ошол кызматкерлер текшергенге акысы жок болуп туруп калган. Жанагы текшерүүчүлөрдүн тизмесине алар кирбей калган болчу да. Биз ошол маселени, проблеманы жоюп, мына сентябрь айынан баштап алар уже текшерүүгө бардык укуктуу. Ошо Өзгөндө райондун дээрлик 200-гө жакын инспекторлору бардыгы ошол кызматка түздөн-түз баш ийип, жанагы текшерүүчүлөрдүн тизмесине кирип, азыр алар дагы текшергенге акысы бар. Мына сентябрдан бери бул маселе чечилди. Буюрса жерлеринде барып туруп өздөрү текшерип, өздөрү чараларды көрүп, мыйзам чегинде жоопторун беришет. Буга чейин чындыгында ошол проблема болуп келген. Себеби республиканын центральный борбордук аппаратында гана иштеген кызматкерлер барып текшерүүчү болуп, алар республика боюнча бардыгына үлгүрбөй, мындай физикалык жактан жетишпей жатышкан болчу да. Ушундай проблема бизде бир жыл бою болду. Бирок сентябрдан айынан баштап, мына быйылкы жылдан баштап ал маселе буюрса жоюлду. Бул боюнча Медетбек Райымбердиевич кошумча бир суроода аймактардын баардыгында эле сиздердин түзүмдөр иш алып барат да, жанагы айтып атпайбы? Өзгөн Каракулжа районунку бир го дейм. Координациялоо, анан ушу аймактарда ишти кантип көзөмөлдөп жатасыздар? Алар менен мындай бир өз ара карым-катыш, байланыш, жеринде маселелерди, көйгөйлөрдү тез арада ыкчам чечүү боюнча аракеттер кандай болот? Bizde mına 8 regionaldık başkarmalık var. Bizde ministerlikке түздөн-түз тиешелүү баш ийген алардын жетекчилери бар. Алардын бардык багыттар боюнча караган. Андан сырткары жана мен жогоруда айтып кеткен экологиялык техникалык кызматтын өздөрүнүн дагы өздөрүндө инспекторлор бар, көзөмөлдөй турган. Алар да түздөн-түз ошол кызматка баш ийет. Ошолор ар бир райондо өздөрүнүн жооптуу кызматкер экологдор бар. Ошолор ар бир райондо өздөрү жооп беришет. Алар менен биз күнүмдүк ар кандай ушундай телефон чалуулар болот, же болбосо жанагы интернет блоктарына ар кандай бир мыйзам бузуулар каттала турган болсо, биз ошолор аркылуу түздөн-түз иштеп турабыз. Күнүндө байланыш болуп турат алар менен. Жерлеринде чараларды көрүп, жерлеринде ошондой жоопторун берип турабыз. Медетбек Райымбердиевич, дагы бир маанилүү маселе бул кен байлыктарды иштетүү, лицензия берүү жана жер казынасын пайдалануу, коопсуздукту сактоо, жаратылыш ресурстарына аяр мамиле деген маселе болуп атпайбы бүгүнкү күндө? Анан
түздөн түз ошол сиздердин министрлик бул боюнча бир топ иштерди жүргүзүп атат, эреже талаптар өзгөрүп атат дегендей. Анан албетте баягы лицензия берүү, кен байлыктарды иштетүү боюнча бир топ көйгөйлөр жаралып келген. Буга чейин анын баардыгын мындай бир ыңгайлуу жол менен чечүү жагы дагы мыйзамдык базасын бекемдөө, эрежелерди өзгөртүү боюнча бир топ иштер болду окшойт. Ушулар жөнүндө да маалымат берип койсоңуз. Жакшы болот. Мына отчеттук мезгилде бизде министрликтин ишинин жыйынтыгы боюнча республикалык бюджетке мен жогоруда айттым 2,2 миллиард сом түшкөн. Тоо кен ишканалары тарабынан 18,7 миллиард сом өлчөмүндө салык төлөндү. Мына кум төргөл компания тарабынан эле 10,8 миллиард сом, ошондой эле 9 тонна алтын өндүрүлүп атат. Анан бүгүнкү күндө лицензиялардын жалпы саны 2240 түзөт. Анын ичинен 1658 иштетүүгө, 551 геологиялык чалгындоого жана 31 издөө иштерине берилген. Анан Кыргыз Республикасынын президентинин 21-жылдын 29 январындагы 5-Кыргыз Республикасынын тоо кен казып алуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгына ылайык жер казынасы жөнүндө мыйзамга ылайык отчеттук мезгилде мамлекеттик ишканаларга геологиялык чалгындоо жана издөө иштерине 34, кендерди иштетүүгө 29 лицензия берилген. Мамлекеттик ишканаларга лицензия берилген ири кендердин бири бул Кум Төрткөл компания тоолук алтын кенин иштетүү максатында жер казынасын пайдалануу укугуна, анан Кыргыз алтын акционердик ачык коомуна Миронов алтын кенин иштетүү максатында жер казынасын пайдалануу укугуна, ошондой эле Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасына Кара Кече көмүр кенинин жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиялар берилген. Өзгөртүүлөрдүн эсебинен калктын коопсуздугун камсыз кылуу жана айлана чөйрөгө оорчулукту азайтуу, ошондой эле Кыргызстандын мындан аркы экономикалык өсүшү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү пландаштырылууда. Жакшы, баягы лицензия берүү боюнча бүгүнкү күндө баягы кызыккан тараптар, инвесторлор менен иш алып баруу, жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү эл менен иштөө дагы, түшүндүрүү иштери дагы сиздерге жүктөлгөнбү? Бул жөнүндө угаардан мурун Медетбек Райымбердиевич бизге угарман байланышка чыкты, угалы. Саламатсызбы? Саламатсыз. Угуп жатабыз сизди. Мен нарындан байланышып атам, Масан агалы. Бул меманга бир эки суроом бар эле. Айтыңыз. Биринчи суроом көргөнүбүздү айталы, мына жерде Карагай кезүүгө мораторий, Токойду кезүүгө деп мораторий жарыяланды. Бирок 1 гектар дагы мындай жашыл неме тигилген жок, көчөт Карагай. Биз бала кезде ким тоого чыкса бүт мобилизация кылчу, момча 1 гектардан неме тиккиле, көчөт тиккиле, же болсо 2 гектардан деп. Бул биринчи тигилбейт. Мына 10 жыл болду мораторий. Экинчи мына суурду дагы мораторий жарыяланган. Бирок мурун капкан менен тузак менен алчу эле. Азыр мынтык менен атып атышат, мынтык менен аткандан кийин ал суур өлбөйт. Мисалы 10ду атса 10дун бири 7 өлөт, же 8 өлөт, калган 3-4 өлбөйт да, ийиндин ичине өлөт ал суур. Ал суур өлгөндөн кийин ичиндеги суурлар коркот. Коркот да эшке чыкпай ошол жерде кыйналып жатып калган балдары болобу, же калган семьясы болобу, ал жерде өлүп атат. Сасык мынакей. Бул экинчи суроом. Үчүнчү суроом биздин нарында момундай деген башталды. Жанагы эмдик деген 4 жыл болду. 4 жылдан бери как жанагы Сокодой тарашаны тоону айдап бүтүштү. Килосы 500 сом деп бир айтат, 1000 сом деп бир айтат. Аны ким уюштуруп атат десек, так ушул өкмөт өзү уюштуруп атат, алган акчасы барлар уюштуруп атат. Дейт, анан эми мына жерди айдап бүтүштү. Күндүр түндүр казат барып туруп. Бул экинчи суроом. Үчүнчү суроом, сиз эмел айттыңыз жогоруда 7000 дедиңизби, 8000 көчөт тикти, орноту кайсы районго тиктиңиз? Ошкобу, Жалал Абадкабы, Нарынга, ушуга жооп берип койсоңуз. Рахмат, суроолор абдан көп болду. Эң биринчиси ошол жана карагайлар боюнча ордун толтуруу, ордун калыбына келтирүү боюнча баштайлы. Ооба, негизинен булар суроолор баары бири-бирине байланыштуу. Ооба, сөзсүз. Булар баары бири-бирине байланыштуу. Эми ордун толтуруу боюнча бул жерде министрлик негизинен бизди көзөмөлдөйт да, анан жана саясатты жүргүзөт. Анан ушул жерде жерлерде жергиликтүү бийликтердин дагы бул жерде ролу чоң болуш керек.
биз ошолор менен биргеликте иш алып барабыз. Ошол жерде айыл өкмөт, ошол жерде акимияттар менен, обул администрациядан кызматкерлери менен бирге иш алып барабыз. Анан мен жогоруда айтып кеткен, биздин региондун кызматкерлери тыгыз ошолор менен байланышат. Биздин кызматкерлер ошолордун зданиясында ар бир обул администрациянын өзүндө биздин экологдор отурат. Ошолор менен элдердин арыздарын кабыл алышат, элдер менен бирге иштешет. Анан жогоруда ушу мыйзам бузуулар болуп аткан болсо, ушундай жат көрүнүштөр болуп аткан болсо, булардын баардыгын мен дагы бир сере карап, тактап, андан кийин жазуу түрүндө өзүнүн бир данныйлар калды да бизде. Буюрса байланыштырып дагы жоопту беребиз. Эндик боюнча деле ошондой маселе, ал боюнча дагы чындыгында мына 2-3 жылдан бери аябай мындай өтө орчундуу маселеге айланды бул. Бул чоң бизнеске айланды. Уруксат берилбейт. Анан баягы өз алдынча газ алгандар жыйнашат. Көп себеби спрос ушунчалык чоң болуп аткандыгына байланыштуу. Ушундай катуу. Анын баардыгын биздин кызматкерлер региондо бир 10-15 кызматкер болсо, бир областта алардын баардыгы үлгүрбөйт. Буларга ушул жергиликтүү тургундар өздөрү, активисттер, анан жанагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бизге чогуу жардам бериш керек. Булар менен биз пландарды түзүп, жанагы ички иштер органдардын кызматкерлери менен, укук органдардын кызматкерлери менен биргеликте бир топ пландар түзүлгөн. Ошол бул боюнча иштер алып барылууда. Ал боюнча өзүнчө да маалымат беребиз буюрса. Медетбек Райымбердиевич, жана сиз айтып атпайсызбы, жергиликтүү бийликтер, райондордогу, аймактардагы түздөн-түз иш алып барып жаткан адамдар дагы буга кызыктар болуш керек да. Мисалы, Жашыл Мурас долбоору бир гана министрликтин иши эмес да, бул ошол аймактагы жергиликтүү бийликтин дагы. Анан ушундан улам, мына нарында байланышка чыккан агайдын суроосунан улам да, жанагы көчөттөрдү, бактарактарды тигүү, жанагы кыйылган, кесилген карагайлардын ордун толтуруу деген маселеде бул жергиликтүү бийликте кызыктар болуш керек да. Бул өзү негизи жергиликтүү бийликтин ролу бул жерде чоң. Түздөн-түз милдетине кирет да, милдетине кирет. Биз ошолорду көзөмөлдөп, саясатты жүргүзүп, ошолор менен биргеликте иш алып барабыз. Ар бирине жүктөлгөн. Булар квартал сайын бизге отчетторду берет. Анан булардын жанагы өндүрүмдүүлүгү боюнча, приживаемость боюнча биздин балдар барып текшерип, жеринде эсептеп, ар бир региондун канча көчөт отургузулду, күзүндө канчасы өндү, андан кийин кышта отургузулгандарын жазында өндүрүмдүүлүгү кандай болду, эсептеп отчетторун берип, ошолорго баа берип, ошону биз отчетун ошол өзүбүздүн жогору жака кабинет министрликке берип турабыз. Ошого жараша бааланат булар. Ошого жараша буларга баа берилет жетекчилерине. Дагы бир көйгөйлүү суроолордун бири бүгүнкү күндө жанагы таштандылар. Жана сиз дагы айтып кеттиңиз, баягы Бишкектеги кыш маселесин чечүү боюнча. Анан саркынды суулар, ар кандай калдыктар маселеси да бүгүнкү күндө абдан корчу турат. Эл аралык долбоорлор менен иштеп, же болбосо дагы башка бир долбоорлордун алкагында ушул көйгөйлөрдү чечүү милдетин ушу сиздердин министрлик аткарып жатты эле да. Иштин натыйжасы кандай болуп атат? Бул дагы негизги багыттардын бул бири, бул маселе дагы мына таштанды маселеси боюнча мына Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголуучу жаратылыш жана биосфералык аймактарында полимердик пленкадан жана пластикалык буюмдардан баштыктарды жүгүртүүнү чектөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 2023 жылдын 9-августунда кабыл алынган. Бул Орто Азияда биринчилерден болуп биздин мамлекет кабыл алды. 177 номерде. Анан экинчиси бул Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу. Атап айтканда, полимер пленкасынан баштыктарды пайдаланууга жана сатууга тыюу салуу боюнча укук бузууларды белгилөө жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы 178. Ал дагы ошол быйылкы жылдын 9-августунда кабыл алынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин 22 жылдын 26 апрелинде 131 ушу ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 2023 жылдын 6-июнунда 148 жарлык иштелип чыкты жана кабыл алынды. Андан сырткары 400 тескеме боюнча бул 5-июль 23 жыл Ысык көл областынын курорттук рекреациялык зонасынын аймагында полимердик пленкадан пакеттерди пайдаланууга жана сатууга тыюу салууну киргизүү боюнча иш чаралар планы бекитүү жөнүндө буйругу кабыл алынды.
Андан сырткары өзгөчө корголуш жаратылыш жана биосфералык аймактарда полимердик пленкадан жана пластикалык буюмдардан баштыктарды жүгүртүүнү чектөө жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору иштелип чыкты. Эл аралык ишкерлер кеңеши менен макулдашууга келдик жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча биргелешкен мыйзам долбоору иштелип чыгып, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына андан ары Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жөнөтүү даярдыктары бүгүнкү күндө көрүлүүдө. Эми бул багытта өтө чоң көп жумуштар быйылкы жылы мына жай айында аткардык десек болот. Андан сырткары мына 6-сентябрында дагы 22 жылдын 305 мен жогоруда айткан улуттук тазалык күнү жана 23-25 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш аракеттер планы жөнүндө жарыктуу ишке ашыруунун алкагында бардыгы болуп 4 жалпы республикалык ишембирлик өткөрүлгөн. Бул жерде көптөгөн мындай жакшы жыйынтыктар бар. Ар бир өзүнчө ошондо биз түздөн түз региондор менен катуу иштеп, ошол жыйынтыгында мен жогоруда айткандай 300 миңден ашык адам катышып, бир топ мындай тазалоо боюнча жумуштар жүргөн. Ошондой эле министрлик тарабынан электрондук калдыктарды башкаруу боюнча Кыргыз Республикасынын потенциалын өстүрүү долбоордук концепциясы Корея эл аралык кызматташуу боюнча агенттигинде дагы биринчи жактыруудан өттү. Долбоордун узактыгы 5 жыл, суммасы 5 миллион АКШ доллары. Эгер ошо Корея Республикасынын парламентине жактырылса, долбоорду каржылоо 2024 жылдан башталат. Ал долбоордун алкагында эмнелер пландаштырылган? Бул ошо электрондук калдыктарды башкаруу боюнча. Андан сырткары жана таштандыларды кайра иштетүүчү багытта дагы иштер болуп атпады беле? Булар жүрүп атабы? Булар да жүрүп атат. Атайын бир заводдорду, ишканаларды ачуу деген, Ооба. Булар боюнча дагы бир топ иштер жүрүп атат. Биз ошол инвесторлор менен чогуу бирге иштерди алып баруудабыз. Мына абаны тазалоо боюнча, смог боюнча дагы мына бир топ жакында эле 50 миллион доллар АКШ долларын Дүйнөлүк банктын эсебинен мына Вашингтон шаарында жактырылды, колдоого ээ болду. Андан сырткары мына 6,5 миллион АКШ долларын түзөт. Бул узактыгы 5 жыл дагы мына калдыктарга мониторинг жүргүзүү системасын күчөтүү боюнча дагы долбоор концепциясы алдын ала жактырылган жана долбоор сунушту иштеп чыгуу стадиясында турат. Ушундай иштерибиз көп. Бул мен четинен айтып атам. Ушундай бир топ иштерди айтып атабыз. Бул 24, 25, 26 жылдарга пландаштырылып атат буюрса. Жанагы 50 миллион деген абанын сапатын жакшыртуу боюнча бул буюрса уже чечилип, мына жакын арада ратификациядан жогорку кеңештен өтсө, уже мына декабрь айынан эмес, мына 1-январдан баштап эле ишке кирет. Жакшы экен. Урматтуу угармандар, 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондоруна кайрылыңыздар. Суроолор болсо, биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары Маметов Медетбек Райымбердиевич бар. Бизде байланышка чыккан угарман бар. Угабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз, урматтуу угарман. Сурооңузду кайрадан бергенге аракет кылыңыз, кайрадан байланышка чыгыңыздар. Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасынан да көрүп, угуп, эгер биздин студиянын мейманына суроолор болсо, кайрылсаңыздар болот. Анда маегибизди уланта берели. Негизи санариптештирүү деген бул баардык министрлик ведомстволордо жүрүп атпайбы? Бул санариптештирүүнүн алкагында ишти ыкчам, тез, анан ыңгайлуу аткарууга чоң мүмкүнчүлүк түздү. Бул боюнча министрликте кандай жаңылыктар бар? Туура, бул дагы эң биз иштеп аткан негизги багыттардын бири. Бул боюнча бизде бир топ жумуштар болду. Кыргыз Республикасынын президентинин 23-жылдын 29 январындагы 5-чи жарлыгы бар. Ошол Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө. Ошолордун жарлыгын ишке ашырууга багытталган иш-чаралар планын аткаруу боюнча дагы ошол кен казуу тармагынын ачыктыгынын демилгеси долбоордун алкагында Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө. Ошондой эле тоо кен компанияларынан фондторго, республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге түшкөн финансылык каражаттарды санариптик платформалар аркылуу бөлүштүрүүнүн сарамжалдуулугун, натыйжалуулугун жана ачык айкындыгын камсыз кылуу максатында
84 пункттун 84 1 2 пунктчаларын аткаруу максатында техникалык тапшырманын долбоору иштелип чыккан. Кийин ошол Дүйнөлүк банк $500,000 өлчөмүндөгү гранттын долбоорун демилгелеген. Ал Дүйнөлүк банктын жетекчилери тарабынан ички макулдашуунун финалдык стадиясында турат. Ал тоо кен казып алуу тармагын колдоого багытталган. Андан сырткары биздин мына министрлик тарабынан электрондук аукцион маалымат системасын иштеп чыгылууда. Азыркы учурда баштапкы система даярдалган. Анын жардамы менен система тестирүүлөрдөн өтүп, жыйынтык алып жатат. Бул менен системанын иштөөсү текшерилип, сын пикирлерге ылайык толуктоолор киргизилгенден кийин тиешелүү мамлекеттик органдарга экспертизага жөнөтүлөт. Андан сырткары салык төлөөчүнүн кабинети жана укук бузуулардын бирдиктүү реестри маалыматтык системаларынан маалыматтарды алуу жана талдоо боюнча долбоорду даярдап жатабыз. Келерки жылдын февраль айына чейин долбоорду ишке ашырууга каражат блоктарын аныктайбыз. Андан сырткары февраль айына чейин биз кен байлыктар маалыматтык системасы үчүн техникалык тапшырмасын даярдайбыз жана бул системаны ишке киргизүүгө, өнүктүрүүгө каржылоонун жолдорун аныктайбыз. Жакшы, азыр бизде угармандар бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы, жаңы жылыңыздар менен. Рахмат, сиздин дагы. Урматтуу экологдор, мына иштерден мына быйылкытан кеткен кемчилдикти келдик жыл кетирбейлик деп мындай бир жыйынтык чыгаруу силерден байкалбайт. Ал кайсылерден? Мисалы 2 миллионго жакын көчөт тиктик дегенде мындай жакшы. Ал тегилди. Анын канчасы өстү? Канчасы өспөй калды? Кандай кемчилдик менен өспөй калды ошол өзү? Эмнеден кетти? Эмки жыл кетирбейлик деген бир жыйынтык болуш керек да. Мисалы мен ишембилик болгондо илгери 10-жылы 20 көчөт тиккем Жаш гвардия бульварынан. Өзүм казып, сууну куюп, ошол жерде тиги администрация тиктирген. Ошондон бир да көчөт жок. Кайта азыр кийин барып карасам, ошонун баары өспөй калган. Эмне үчүн? Эч ким суу куйган эмес, эч ким ошону караган эмес, ошо боюнча калды. Мына ошол сыяктуу көрүнүштөр ошол эле жагын бизде дейсиңби? Канча болуп атат? Ошондон жыйынтык чыгарып кой. Мынчасы өспөй калат экен. Ошого бийликти жакшылап коюп, кетирген кемчилик ага чара колдонуп. Силердин мыйзамда барбы ошо чара колдонуу, ошентип өспөй калса мынча чара колдонуу деген? Жок. Жакшы мыйзам менен жакшы иш алып барбай эле теория сүйлөсүңөр. Теориядан эчтеке чыкпайт. Практически ушул жерден Ага эми жооп угалы, азыр дагы бир угарманды кабыл алалы, анан жооп угабыз. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңар. Жаңы жылыңар менен келаткан. Рахмат, айтыңыз. Эми бул экологиядагы жекеле шаарындай чоңдор эмес, карапайым элгеде көйгөй болуп атат. Мен көлдөн Чүгүр районунан чалып атам. Бул түп жакта дагы абдан экологиядагы начар. Эми көгөртүп жакшылданткандарды билсем жакшы эле болуп атат. Бирок могу көчөлөрдөгү мусурлар чачылып, ыргытылып, эл тартипке келбей, көрүнгөн жакка таштап, кем мусурканалар жок. Ушундай чачык жаман болуп атат да. Ооба, бул боюнча дагы тиздөн түз ким иш алып барары тууралуу мына азыр министрдин орун басары дагы айтып берет болуш керек. Анда суроолорго жооп алалы. Мына Жашыл Мурас боюнча жана Нарындан дагы көп байланышып, мындай областтар боюнча деп айтты эле. Мен кыска жооп бердим. Азыр дагы бир суроо калды. Эми кененирээк токтолуп кетейин, уруксат берсеңиз. Мына 2023 жылга 7 миллион дана бактарак көчөттөрүн отургузуу пландаштырылган. Анан аны биз толугу менен аткардык. Бул иш-чара, бул Кыргыз Республикасынын президент администрациясы, Жогорку Кеңештин депутаттары, Кыргызстан аялдар кеңешинин мүчөлөрү, Кыргызстан эл аралык университетинин студенттери жана окутуучулары, бүт министерство, ведомстволор, банктар, жаштар бирикмелери, студенттер бирикмелери баардыгы ушул бактар үчүн отургузуу иш-аракеттери жүргүзүлүп, ошонун жыйынтыгында инспекторлор тарабынан жазында 4,5 миллион дана бактар көчөттөрү ошол отургузулган. Анан министрликтин адистеринин кайрадан тандалма, мониторинг жана инвентаризация жүргүзүү учурунда жергиликтүү бийлик жана регионалдык башкармалыктарга түшүндүрүү иштеринин негизинде эсепке алынбаган бактар көчөттөрү кайрадан эсепке алынып, 2023 жылы отургузулган Жашыл Мурас улуттук компаниясы аркылуу ишке ашкандыгы белгиленип кириштелди.
булардын мына жазгы жана күзгү көчөт отургузуу быйылкы жылы 5000 гектар аянтка 7.572 даана ар кандай бактарак жана бадалдардын көчөттөрү отургузгандыгы маалым болуп, орточо өнүмдүүлүгү 64,35%ды түздү. Бул мына 100дө эккен болсок, ошонун 65 гана өстү дегенди түшүндүрөт да. Анан жана дагы суроо бердилер, мен токтолуп айтайын, жана убакыт үнөмдөп кыска айттым эле. Бишкек шаары боюнча мына 62 гектарга 458.000 көчөт отургузулуп атат. Ош шаарында 2 гектар жерге 8.500 көчөт отургузулуп атат. Өнүмдүүлүгү 84% болду. Бишкек шаарындыкы 82% болду. Нарында 193 гектар жерге 351.000ден ашык 351.503 көчөт отургузулуп атат. Өндүрүмдүүлүгү 70,35%ды түзүп атат. Ысык көл областында 438 гектар жерге 903.768 көчөт отургузулуп, 74,88% түзүп атат мунун өнүмдүүлүгү. Чүйдө болсо 274.000 көчөт отургузулуп, 65,63 түзүп атат өнүмдүүлүгү. Ал эми Таласта болсо 164.942 көчөт отургузулуп, 63,71% түзүп атат. Аны бул салыштырып кете турган болсок, ошол эле өнүмдүүлүгү боюнча былтыркысында Чүй 22 жылы 1.972.000 көчөт отурулган, 74% өнүнгөн. Ысык көл областында 515.147 көчөт отургузулуп, 78% өндүрүлгөн. Нарында 312.713 көчөт отургузулуп, 74% өндү. Талас болсо 120.172 көчөт отургузулуп, 70% өндү. Жалал Абадта 538.252 көчөт отургузулуп, 75% өндү. Ал эми Ош областында Ош шаары менен кошо 1.774.855 көчөт отургузулуп, 80% өнгөн. Ошондой эле Баткенде 1.246.808 көчөт отургузулуп, 62% өнгөн. Былтыркы жылы 73% болчу өнүмдүүлүгү. Булардын баардыгын ар бирин көзөмөлгө алып, карап, текшерип, каерде өнүмдүүлүгү аз болсо, каерде көчөт аз отургузулган болсо, биз койгон ошол талаптарды жакшы аткарбаган ошол жергиликтүү бийликтерге чаралар көрүлүп турат. Демек жана агайыбыз сурабадыбы, сиздер отургузуп коюп эле жашыл мурастын алкагында жөн эле калтырып коесуңар дегендей пикир айтпады беле. Демек ар бири көзөмөлдө болот экен да, жергиликтүү. Мен атайын ошон үчүн ар бир цифраларды келтирдиңиз. Канча гектар жерге канча көчөт, өнүмдүүлүгү канча пайыз болду, мына ошол үтүрүнө чейин баарын айтып атканын себеби ошол болуп атат. Салыштырып, былтыркы менен быйылкыны салыштырып, биз ушундай отчетту жүргүзөбүз, ушундай мониторинг жүргүзөбүз. Анан кайсы жерде жакшы болуп атса, ошого жараша аларга алкыш рахматыбызды айтабыз. Жаман болуп аткан болсо, биз жогору жакка чыгып, ошону тез аранын ичинде оңдоого аракет кылабыз. Анан жогоруда айткан эң туура айтты. Мына быйылкы жылы каерден дагы биз эмне үчүн ушу 65% деген бул аз өнүмдүүлүк. Биз мунун баардыгын ошол бул деген нерсе канча көчөттөр сатып алынган, мына куурап өспөй калып атат. Бул дагы чыгым. Ошон үчүн ушундай нерселерди жол бербөө үчүн болгон аракетибизди анализди жасап, кийинки жылы жыйынтыктап, анан бул жылдын жыйынтыгында буюрса мына январь-февраль айында чоң коллега өткөрүп, негизги маселелердин бири ушул бизде жашыл мурас боюнча биздин жетекчилерге дагы баалар берилет. Анан дагы бир агайыбыз сурап атпайбы, жанагы таштандылар жана башкалар деп. Мисалы ушул жаратылышты коргоо деген сөз болгондо биздин көпчүлүк ойлойт, мындай бир ушул багытта бир эле министрлик иш алып барыш керек депчи. Негизи жаратылышты коргоо, деги эле экологияны сактоо бул мындай бир комплекстүү боло турган, жалпы ар бир жарандын дагы мындай салымы боло турган иш процесси да. Сиздер менен сиздердин кызматкерлерге же жергиликтүү бийликке эле эмес, ар бир жаран дагы өзүнүн мындай бир салымын кошуп, чогуу иштеп, ар кандай маалыматтарды, ар кандай фактыларды сиздерге берип турса, иш натыйжалуураак болсо керек. Ооба, эң туура. Бул бир эле биздин министрликтин
бул иш эмес. Мунун баарыбыз чогуу биргеликте ошол жерлерде айыл башчылардан баштап, айыл өкмөттүн кызматкерлеринен баштап, акимият бүт бардыгы бийликтин өкүлдөрү, элдер, жарандар өздөрү баарыбыз активдүү бирге иш кылсак, ошондо гана биз жакшы жыйынтыкка жетебиз. Буюрса, бул багытта ал эми жана саясат жүргүзүү боюнча, таштандылар иштетүү боюнча, жана инвесторлор тартуу боюнча, жана мындай глобалдуу чоң иштердин баардыгын биз тараптан аракеттер катуу жүрүп жатат. Медетбек Райымбердиевич, сиз дагы баягы укуктук жагын жакшы билесиз да, анан ар бир ишти алга жылдырууда сөзсүз ошо өлкөнүн мыйзамдары менен иш алып барат. Ошону менен катар эле укуктук жактан дагы бир бекемдөө, зарылчылыктар, мыйзамдарга оңдоп түзөтүүлөрдү киргизүү деген маселелер чыгып калат да. Бул боюнча да сиздер мындай анализ жүргүзүп, талдап турасыздар да. Ооба. Эми эң туура суроо болду. Биз бир топ мыйзамдарга мына быйылкы жылы 2023 жылы чоң мыйзамдарга биз өзгөртүүлөрдү киргиздик, мыйзамдарды кабыл алдык. Мен алардын кээ бирлерин жогоруда атап өттүм, айтып кеттим. Андан сырткары мына биз айтып аткан мына көйгөйлөр баягы элдин кайдыгер болгонунун бир себептеринин бири ушул да болушу мүмкүн. Жана штрафтардын, айып пулдардын аздыгы. Биз ошол багытта бүгүнкү күндө жакшы анализ жүргүзүп, жакын арада ошол жогорку кеңешке биз өзүбүз ошол мыйзамдардын долбоорлорун алып киребиз деп сүйлөшүп атабыз. Ар бир мурдагы айып пулдарды 10 эсеге жогорулатып атабыз. Мүмкүн ошол жактан бир кандайдыр бир жакшы бир таасир берер деген максатта. Эми канчалык ал колдоо табат мен билбейм, бирок 7,5–8 миң сом болгон штрафты биз мына 70–80 миңге, 28 миң ишкана компанияларга турганды 200 миң сомдон ашыкка биз ушундай примерно бир 10–15% жогору көтөргөнгө азыр 10 эсеге, 10–15 эсе көп жогору көтөргөнгө азыр ошол проектини биз иштеп атабыз, алып барабыз. Мунун баардыгы ошол тазалык, таштанды, ушулардын баарына жана дарак кыюулар деп атат, негизинен ушуларга багытталат. Жакшы, мына уктурубуз да соңуна чыгып калды. Медетбек Райымбердиевич, жаңы жылда дагы сиздердин бул ишмердүүлүк уланат болуш керек. Анан жалпы кыргызстандыктар угуп жатат сизди. Жаңы жыл алдындагы жалпы кесиптештериңизди, элди да куттуктооңуз бар болсо керек. Чоң рахмат, урматтуу угармандар, урматтуу кыргыз элим. Мына быйылкы жылды жыйынтыктап, бул жаңы жыл деген өзү ушундай отчеттук анализдей турган, отчет бере турган, жыйынтыктай турган бул ушундай майрам. Ушул жаңы жылыңыздар, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн, өзүмдүн атымдан, министрликтин атынан куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ар дайым жакшылыктарыбыз көп болсун. Быйылкы жылы мен ойлойм өтө көп жакшы иштер болду. Мына мамлекет тарабынан дагы кийинки жылы мындан да жакшы жылдардан болсун буюрса. Рахмат сизге, урматтуу радио угармандар. Сиздер биринчи радиодо түз байланыш уктуруусун уктуңуздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин биринчи орун басары Маметов Медетбек Райымбердиевич болду. Медетбек Райымбердиевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Министрликтин жүргүзүп жаткан иштери, ишмердүүлүгү тууралуу өтө олуттуу маалыматтарды бердиңиз. Келерки жылы дагы бул багытта иштер ийгиликтүү уланат деген ишеничте биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайлы. Урматтуу радио угармандар, биз уктурууну жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге салып коелу, бул маекти сиздер Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Айда Исмаилова жана Алтынай Сарыбаева болду. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.